Өткөн жылы 6 миллион дарак эктик дейт. Каяк экти бир жараткан билет. Караңыздар, аңырайган жерлер аңырайып эле турат. Канчасы көктөп кетти, канчасы курап калды. Бул боюнча дагы так аналитика жок. Министрге орун берсем, суроо берсем, майыл чарба министрине. Бирдемелерди айтып койду, аны текшерип чыгыш үчүн билбем, жаңы технологиядан миңдап келсең да текшерип чыга албайсың. Ооз менен айтып койду, мынча проценти көктөдү, мынча проценти курап калды деп. Ошого урматтуу мекендештерим, жаш балдар Кыргызстанда бир адамдан бир китеп деп, ар бир адамдан китеп сурап жүрүп, Кыргызстанда 300дөн аш китепкана ачып койду. Бир тыйыны жок балдар. Мен айтам, ач калган, кеч калган балдар деп. Биз суранат элем, ар бирибиз ушул жылы бир адамдан бир көчөт деген долбоор кылалы. А мен айтат элем, бир адамдан бир көчөт эмес, бир адамдан 3 көчөт деп. Эмнеге? Бирөө өткөн бабалар үчүн болсун, бирөө келечек муун бол үчүн болсун, бирөө өзүбүз үчүн болсун. Чоң атам раматылык айтчу эле, мен өлгөндө эстелик курбайлы койгула, эстелигиң болгондо таш экен. Мүрзөмдүн үстүнө дарак отургузуп койгула. Чымчык консо анын да сообу тийсин, курт кумурска көлөкөлөсө мунун да сообун тийсин деп. Ошон үчүн, урматтуу мекендештерим, мен суранат элем, быйыл ар бирибиз бак эгели. Көпчүлүк ойлоп атат, мен этаж үйдө жашасам, жерим болбосо каяка эгем деп. Туугандарга бергиле, акчасын бергиле, көчө сатып бергиле. Силердин атыңардан жок дегенде ошол эгилип калсын.